Акылдуу аял, парасаттуу аял, анан ыймандуу аял. Ыймандуу аялда акыл болбошу мүмкүн, бирок парасаты болот да. Өз убагында намазын окуй коет. Үйгө келерде эрин тосо билгенди билет, тамагы даяр. Эринин көз карашын баягы уста стройка кылып атканда, уста жогору жакка карап иштейт, шагирти колу карап туруп, ишке карап туруп, молоток керек болсо молоток, ара керек болсо ара, кетмен керек болсо кетмени берип турат да. Автоматически. Ушул нерсе парасат да. Уста чарчабайт. Кетменди бер, аны бер, муну бер деп айтып отурбайт да. Бул жактагы шагирт автоматтык түрдө парасатын иштетип, устага эмне керек берип турат да. Аял дагы, ыймандуу аял дагы парасаттуу, керектүү нерсени керектүү жерде кыла билет. Пахым парасат деген ошол нерсе. Кээде IQ-су өтө жогору акылдуу айымдар бар, акылдуу балдар бар, бирок аларда парасаты жок да. Парасаты жоктугу үчүн дагы бир жерде калып кетет. Өнүкпөйт, өспөйт. 20 жыл болду, бир үй сала албайт. Эмнеге? Парасат башка нерсе экен да. Парасат менен акылдын жөнөлүшү башка нерселер экен. Ошондуктан мен көпчүлүктү чакырам баам парасаттуу болууга, адеп ахлактуу болууга. Адеп ахлакты дагы чыгара билет ошо баам парасат негизи. Ушул маселелерге маани бериңиздер. Анан бул дегени китеп окубай кой деген эмес. Пахым парасат калган нерсе да бизге.